Шайлоого барбасак барбай эле коебуз. Рахмат, Сулайманов. Урматтуу коллегалар, азыр бири-бирибиздин кемчилигибизди дей турган убакыт эмес. Жогорку кеңеш мурдагыдай толук кандуу иштегенге мүмкүнчүлүк жок. Баары талкаланган. Архив талкаланган, сервер талкаланган, сайт иштебейт. Фракциялар чогулайлы дегенге мүмкүнчүлүк жок, чындап эле. Мына бул болуп аткан жыйындар араң жыйылып атат. Азыр мына бүгүн кворум мындай толук кандуу бүгүн чогулду. Боршайком бүгүн шайлоону жарыялады. Боршайкомго биз эч кандай мыйзам буздуң деп айта албайбыз. Эч кимдин укугу жок. Себеби ал өзүнүн ишин жасап атат. Биз эмне кылышыбыз керек? Мен кече жарандык коом жыйналган жыйынга барып катышып келдим. Бир топ партиянын саясий лидерлери, башкалар катышты. Ошол жерде уккан сөздү баары СМИге чыккан жок. Силер уксаңыздар, чындап эле депутаттар, биздин жасап аткан ишибизди ошол жерден элдин оозу менен уксак. Мен ушунчалык ошол жерден өзүмө ушунчалык капа болдум өзүмө. Биздин жасап аткан. Азыр дагы ошону кайталап атабыз. Болгон кемчилик кетирген 3 мыйзамдагы кемчилдиктерди жоюп, ошону эле өткөзүп коелу дегенге мына бир жумадан бери акылдашабыз. Акылдашканга эч ким келбей атса эмне кылалы эми? Бүгүн жыйналдык. Биринчи окуудан кабыл алып, бүгүн кабыл алалы. Экинчи, үчүнчү окуудан дагы кабыл алалы дагы шайлоо боло турган шайлоого ушуну тактап берип коелу. Кетирген кемчил. Кечеги болгон иштин баарына ушул жерде отурган 120 депутаттын баарыбыз болбосо дагы 80ден ашыгы шайлоого катыштык. Эмне күнөөңөр жок бул жерде? Менин да күнөөм бар. Ушу 7% кабыл алып, форма 2-лерди кабыл алып бергенге биздин добуш бергенбиз баарыбыз. Эми ошону оңдоп берип коелучу. Шайлоого барбасак барбай эле коебуз. Эч кимибизди көргүсү келген жок. Кечеги сөздөрдү силер уккула. Силердин бириңерди биз кийинки парламенттен көргүбүз жок деп атышат. Анан бул жерде ар түрдүү нерселерди жасаштын кереги жок. Биз келиңиздер. Оңдоп жасап берели дагы шайлоого эркин атаандашуу жаңы партияларга, жаш партияларга, жаңы күчтөргө мүмкүнчүлүк берип коелу болду. А эгер 3% силер аз десеңер, чогулуп алып кыйын болуп 20% алып келе бергиле. Үстүнө парок коюп аткан жокпуз да 10%тен көп алган кирбейт деп. Болгону астындагы парок түшүрүп атабыз да 3%дан өткөнү келсин. Буга эмнеге ичибиз тарып атат? Качанга чейин монополия кылып, качанга чейин гайканы бурап, качанга чейин ушинтип 3 революция болду. Эми 4-сүн жасаган турасыңарбы? Өзүңүзгө келели. Бүгүн күн тартибине киргизип, кабыл алып берели ушу мыйзамды. Болбосо жаштардан, жаңы күчтөрдөн бир чоң толкун болуп кетиши мүмкүн. Мен ага эч кандай кепилдик бере албайм. Рахмат.